Жарым кылым мурда Санкт-Петербургтагы электротехника институтун бүтүрүп, өз кесибинин артыкчылыктарын кеңири изилдеп ийгиликке жетишкен Карыпбек Алымкулов энергетика тармагында СССРдин алдыңкы адистеринин катарында. Өлкөдөгү ири ГЭСтерден баштап бардык электр булактарынын ишке киришине анын салымы зор. Электротехника жана энергетика боюнча илимий теориялык билимиңизди, турмуштук практикалык тажрыйбаңызды бөлүшүп, өзүңүз окуткан адистер өлкөбүздүн экономикасынын бардык тармактарында атүгүл алыскы жана жакынкы өлкөлөрдө да эмгектенип жатышат. Электротехника боюнча илимдин адистерин даярдап, илимий мектеп түздүңүз. Илим чөйрөсүндө татаал жолду ийгиликтүү басып өтүп, техник илимдерден доктор даражасын алып, профессор наамына татыктуу болдуңуз. Энергетика жана электротехникалык орчундуу маселелер жөнүндө 20дан ашык илимий китептерди, 230 илимий макалаларды жаздыңыз. Карыпбек Алымкулов 60 жылдан ашык эмгек жолунда электр машиналарын куруу, долбоорлоо, конструктордук жана технологиялык институтунун директору, электр техникасы илимий техникалык борборунун башчысы, стандартташтыруу, метрология жана тастыктоо боюнча Орусия академиясынын филиалын жетектеген. Многие годы, имея какое-то отношение, имея контакты, Совет бийлигинде энергетика тармагы Карыпбек Алымкулов аркылуу алдыга жылып, ушул кишинин эмгеги менен далай иштер бүткөн. Анын эмгеги баа жеткис, коомго чоң мүмкүнчүлүктөрдү жаратты. Развитию этого направления нашей деятельности. Юбилейлик датага арналган илимий иш-чарага энергетика тармагына эмгеги сиңген ишмерлер, бир катар жетекчилер, жогорку окуу жайлардын башчылары жана аймактардан келген энергетика тармагындагы илимпоздор катышты. Жарым кылымдан ашык электр энергиясын алуу булактарын изилдеген инсан кыргыз элинин бактысына бул багытта мүмкүнчүлүктөрү жогору экендигин айтат. Кыргыз элинин бактысына Советтер Союзунун учурунда Нарынгес каскад. Мына бул Бишкекте курулуп калып, Қазір Қырғыз елінің бұл электроэнергиясына мұқтаждығы қазіргі бойынша толық мұқтаждық жабылып жатады. Карыпбек Алымкулов Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде 30 жылдан ашык иштеген. Азыр окуу жайда анын эмгектери китепканага коюлган. Илимий иштеринен энергетика тармагын тандаган болочоктогу адистер көп жаңы ачылыштарды үйрөнүп, тажрыйба алышат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.